Men aytayын дегеним, siz жаңы келген жетекчисиз. Темир жол өтө көйгөйлөр чоң да. Мына дүйнөлүк практиканы караганда темир жол өтө пайдалуу ишканалардын бири. Эми сиздеги мурдагы ушу иштегендер ушу темир жолду почти банкротованын алып келип койду бүгүнкү күндөчү. Ушу маселени биз көтөрүп, биринчилерден бизге көптөр кайрылды. Ушу депутаттар биздин фракция көтөрүп, фракция өткөргөнбүз 16-жылы. Ошо фракция өткөрүлгөндөн кийин мына Кыргыз Орус фондунан акча бөлүнүп, 150 вагон сатып алганбыздар. Аны жакшы билебиз, бул жерде биздин фракциянын дагы, депутаттардын дагы, азыркы урматтуу президенти Сооронбай Шариповичтин да эмгеги чоң да. Себеби ошол киши премьер-министр болгондо эч ким жоопкерчиликти албай, мүлк фонду залогко уруксат бербей, ушул акча туруп калганда ошол киши чечип, ушу 150 вагон менен камсыз болуп калдык да. Эгерде биз ушу 150 вагон менен камсыз болбогондо, мына түштүк отделениядагы жумуштарыңыздардын баары токтоп калат эле. Мына анализди карасак бүгүнкү күндө 18-жылга ошо мен түштүк отделение боюнча анализ жүргүздүм да. 18.541 заявка түшкөн вагонго бир жылдын ичинде. Аткарылганы 11,5 миң. 7.000 заявка аткарылган. Бул 70 тоннадан эсептегенде 69 вагон болот, 71 тонна болгондо 500 миң тонна жүк түштүктө сыртка экспортко чыкпай калды. Бул деген темир жол үчүн канча акча эле дейм да. Темир жолуңуздар бар, тепловозуңуздар бар, канып келген кесипкөй кызматкерлериңиздер бар. Даже түштүк отделениеде кызматкерлериңиздер бир жумасына ушундай вагондордун жетишпей жумуш жоктугунан 3 күн иштеп 2 күндөн дем алып дагы жүрүштү да чындыгында. Ушуну пайдаланыш керек эле дейм да. Ушуну пайдаланбаганда мына биздин өндүрүшчүлөр канча залалга тартты. Бул жерде мен сиздерди күнөөлөгүм келбейт. Ушу маселени тезирээк мурдадан чечиш керек эле. Азыркы күндө дагы мына жакшы билесиздер. Марттан баштап октябрга чейин сезон башталат. Вагон тартыш болот. Дагы эле ошо былтыркы көйгөй болот. Себеби мына сиздин айтканыңыздан бүгүн эртең бул маселе чечилбейт чындыгында. Бул эми секиндеп жылдарда чечиле турган маселе. Мен экинчи бир суроону бергим келет. Мына мен кара кече боюнча мына суроо балыкчы боюнча. Эгерде быйыл мисалы 800 тонна көмүр Бишкек жылуулук борборунан ала турган болсо, сиздер даяр эмессиздер. Себеби вагондоруңуздар жок бүгүнкү күндө.